Ош шаарынын четинен панорамный видден үй салуу максатында же чында үй сала турган дача саламын деп жер издегендер барбы? Бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын түштүк тарабында, тактап айтканда Учар айылынын дачасынан сатыла турган 8,5 сотук жер тилкесинин шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бул жерде мурда эми ушундай временка салынган экен. Толук курулушу аяктай эле бузулуп баштаптыр. Кирпичини кирпичте, темирин темирдей кылып иштетсеңиздер болот. Бул сиздерге бонус белек катары калат. Бул 8,5 сотук жер тилкеси документинде фактически андан чоңураак. Но ушул ылдыймыш дөңсөө жерди сиздер каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот агайын туугандар. Бактарак отургузасызбы айтор, өзүңүздөр билесиздер. Чек аралары ушул кошунанын фундаменти куюлган. Ушул жерден, биз турган жерден тетиги курулуштун артындагы фундаментке чейин барат. Ушул бурчка чейин барат. Андан жардан бери 4 метрлик жол калган. Ошол 4 метрден бери сиздин чек араңыз десек болот. Эми келүү жолдорун айтайынбы? Учарды жакшы билесиздер. Учардагы 122 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына келесиздер дагы. Андан дагы жогору 300 метр жүрсөңүздөр Центральный көчөгө бурулган поворот бар. Ошол Центральный көчөсү менен дөңсөгө бери күн чыгышты карай келе жаткан болсоңуздар, ушул жол келип туруп, мына ушул жерге келгенден кийин эки айрылыш жолго түшөт. Ошонун маңдайында дөңсөөдө ушул кирпичтен салынган имаратты көрөсүздөр. Ушул жерге чыгып келсеңиздер болот. Дагы бир келүү жолу Тарный базадан түз чыккандай мектеп бар. Мектептен өтүп оң тарапка бурулсаңыздар дөңсөгө чыгып келген центральный жол бар. Досиев Аккуш көчөсү. Ошол Досиев Аккуш көчөсүнөн бери күн батышты карай келсеңиздер, бул жерде жаңы доор деген садик бар. Ошол садиктин артында эле. Анын үчүн сиздер андан өтүп ылдыймыш жерден бурулсаңыздар, буйруса мына ушул жер. Эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Бул жерде мына жарды дагы бир аз чоңойтсоңуздар болот. Же ушул бойдон 4 метр бул жерге жол акысы ташталган. Сиздерге көрсөтүп өтөйүн, эми ушундай болуп калды. Мына бул жол. Жолдун акысы түз үйгө чейин такалат. Экиге бөлүп сатсаңыздар дагы болот, сатып алсаңыздар дагы болот экиге. Аны ээси менен сүйлөшөсүздөр. Документин бөлүп берет. Азырынча документи 1. Кошунанын мына фундаментинен 1 же 1,5 метрдей бери чек ара сиздердики. Анан жүрүңүздөр, эми ушунча болду. Имарат менен дагы бир таанышып коелубу? Жүрүңүздөр. Эсим номери камтылган. Чалып байланыша бересиздер. Тикендер. Саятка саят. Саят. Эми кирпич пайдалансаңыздар болот экен. Аккуратный кылып бузуп, мына кире бериш жайы. Бул бир бөлмөсү, бул дагы бир бөлмөсү. Андан ары бул жагына өтсөң дагы бир бөлмө. Экинчи кабат болсо 2 бөлмө же 3 бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Мына бышык, сапаттуу темирлери менен кошо арматуралар дагы бетондорун талкаласаңыздар өтө сонун 18-лик, 22-лик арматуралары бар экен. Буйруса. Ошол чек ара ушул имараттын артынан 1,5 метр. Мына темир бул жакта дагы керенчилик го, дыйканчылык. Мына алып иштетиңиздер агайын туугандар. Темир эле бир пул, нормальный эле пул болуп калат. Сатыла турган баасы $37,000 кичине ырымына гана түшүрүлүп берилет. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери так достор, эч кыжалат болбой келе бересиздер. Мектеп бар, бала бакча жаныңыздарда, мечит бар, свет келген, интернет кабелдери тартылган, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Туугандар, негизи келип чын-чынындачы Ош шаары кышында көрүп атасыздар, ыш шаары болуп калып атат. Ушундай панорамный видде үй салып алсаңыздар, сонун вид, таза аба, шамал, жазда салкын дегендей, сонун да. Дача. Бул Учардын дачасы деп бекеринен айтылган эмес. Дача, эс ала турган жер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ассаламу алейкум. Насип кылган болсун, эсине чалыңыздар.